Бозучук айылында жүрөм, Бозучук айылына келип, о жерден мороженое саткан жерди көрүп калдым. Азыр маектешип калсак, айтып атат, сүт жайкы мезгилде 25 сом болуп кетип, арзандап кетип, невыгодный болуп атканда, мороженое сатып атабыз дейт. Атыңыз ким эле? Айжан. Мына Айжан эжекеси мороженое чыгарып берип атат. Өзүңөр айтып койсоңор, эмнеде кандай кылып атасыңар? Сүттү кайдан алып атасыңар? Сүттү өзүбүздүн уйдун өзүбүздүн сүттү өзүбүз иштетип атабыз. Анан сүттүн арзан болгонуна байланыштуу өзүбүздү эметкенге туура болуп келип атат да. Канча уй сайсыңар? 4. 4 жайлата сайсыңар. Мына көрдүңөрбү, сүттөн сразу өздөрү переработка кылып туруп, сонун азыр мен мороженое жеп көрдүм. Эгерде Бозучукта жашасаңар, келип жесеңер болот. Анан дагы сүттөн эмнелерди мындай жасаса болот деп ойлойсуңар? Ошондой силердикидей кичи бизнестерденчи? Мен, например, оюм боюнча жанагындай сок кылган мурунку эле газ воданын ордуна азыркы жаңы Кытайдан көп эле эмелер келип атпайбы? Ошо соктун идиштерине ар кандай өзүм компот кайнатып коюп, же сүттүн чалабын деле жасап, же айран өтүп чалап жасап коюп иштетсе да болот деп оюм бар да негизи өзүм. Ар кандай химикаттарды ичкичек да. Мына урматтуу ушул уй кармап, сүт кылгандар, сүт арзандап кетти деп арзанып аткандар, ушундай бир нерселерди биригип деле жасасаңар болот. Мына мороженое жасасаңар болот, сыр жасасаңар болот. Бизге Кыргызстанда көп жерден экспорт болуп келет ошол. Өзүбүздү өзүбүз камсыздай албайбыз ошол продуктлар менен. Ошондой кылып жасагыла. Мына атыңар ким деди? Айжан. Айжан эжекеден үлгү алып.